46 жаштагы Максат Асаналиев Ысык-Көл облусунун Тоң районунда туулган. Ал эмгек жолун 2001-2003 жылдары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгында тергөөчү болуп баштаган. 2004-2010 жылдары улук тергөөчү, өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчү болуп иштеген. 2010-11 жылдары башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгында тергөөчү болуп эмгектенген. Андан соң 1-Май районунун прокурору болуп иштеген. 2022 жылы Ош облусунун прокурору болуп дайындалган. Парламентарийлер прокурордун Ош облусундагы ишмердүүлүгү боюнча дагы бир катар суроолорду узатышты. Сизде канча ошондой факты болду, что мыйзамсыз баягы иш козгоп, ошону канчасыны сиз кайра кайтарып, кандай чараларды көрдүңүз? Же болбосо атайлап кылмыш жоопкерчилигине тартылган фактылар мен Ош областында иштеп турганда катталган жок. Ар кандай тергөө органдарынын чечимдерине ар дайым жарандардан кайрылуулар келип турат. Ал боюнча сөзсүз түрдө каралып, өзүнчө укуктук баа берилип, тергөөчүлөр же болбосо опер кызматкерлер жоопкерчиликке тартылган фактылар көп эле болгон. Ошонун так санын айтып койсоңуз, биз ошого карап көрөбүз да, сиз кандай иштедиңиз ошол областта? Кызматка киришүү алдынан Максат Асаналиев Кыргызстандагы адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо жаатында ишти алдыга жылдыра турганын билдирди. Ошондой эле суроолорго жооп иретинде көзөмөл органынан тергөө милдетинин алынганы боюнча пикирин айтып, мындай чечим ал үчүн өкүнүчтүү болгонун белгиледи. Мен өзүм 15 жыл тергөөчү болуп иштегем. Тергөөчү болуп иштегенден кийин мага өкүнүчтүү болду да. Тергөө функциясын алып койгону. Мен ошол эмоциямен мүмкүн айткандырмын, но бүгүнкү күндө ошол көзөмөл, прокурордук көзөмөлдү, тергөөнүн үстүнөн прокурорлук көзөмөлдү күчөтүш үчүн прокуратура органдарына тергөө функциясы абадай эле керек деп ойлойм да. Анан тилекке каршы мыйзамды кабыл алып бердиңиздер, ошол мыйзамдын негизинде азыр бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз да. Ошондой эле прокуратура тармагында коррупциялык иштерге аралашкан кызматкерлер бар экенин моюнга алып, бул жаатта иш алып бараарын кошумчалады. Көп жылдык тажрыйбасына таянуу менен тармактагы көйгөйлөр менен жакындан тааныш экенин белгиледи. Анан ишти жакшыртуу боюнча көп көйгөйлөр бар. Мен эми прокуратуранын кызматкери катары ал көйгөйлөрдү ичинен билемин. Эң биринчи мына Сүйүн Абдуллаевич жогоруда белгилеп кеткендей, жарандардын кайрылуулары боюнча. Жарандардын кайрылуулары көбүнчө менин баамымда, мен күндө түздөн түз иштеп жаткан убакта ушул тергөөнүн сапатына байланыштуу. Прокурор менен соттордун чыгарган чечимдерине макул болбогон кайрылууларда басымдуу бөлүгү. Бул эмнеден кабар берип атат? Бул прокуратура системасынын негизги бир багыттары ушул жарандардын кайрылуулары боюнча сапаттуу иш алып баруу. Бул эң негизги ошол прокуратура системасында кызматкерлердин компетенттүүлүгү болуш керек да. Сөзсүз түрдө ошол кайрылып келген адамдын арыз муңуна өзүн кунт коюп берилип, ошол мыйзамдын чегинде өзүнүн убагында жумушту алып барып түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, көптөгөн маселелер чечилеби деген ойдомун. Андан сырткары прокуратура системасында айрым бир кызматкерлер бар, андай көрүнүштөр болуп атат, өзүңүздөр көп болуп атасыздар, коррупцияга байланыштуу нерселер бар. Андай кызматкерлерден менин көз карашым тазаланышыбыз керек. Парламент жыйынында Асаналиевдин башкы прокурор кызматына талапкерлигин карап, жыйынга катышкан 69 депутаттын баары макул деген добуш беришти. Бирок добуш берүүдөн мурда көпчүлүк эл өкүлдөрү көйгөйлүү маселелерди козгоп, ал боюнча иш алып баруусун сурашты. Мигранттарыбыз ушу экстрадициялоо маселеси боюнча көптөгөн ата-энелер бизге кайрылышат. Ошол бир солгун болуп атат да ушу иштерчи. Ушу боюнча ой пикириңизди айтып кетсеңиз. Илимбек Кубанычбекович, бул
көйгөйлүү маселелердин бири экстрадиция маселеси. Өзгөчө бул биздин жакынкы кошуналарга Россияда жүргөн маселе, Россияда жүргөн мигранттарыбыздын ошол жакта иш козголуп, ар кандай соттордун чечими чыгып жаза өтөп жаткан адамдар да бизге кайрылат, байма-бай кайрылып турат. Эми бул багытта мекендештерди мекенибизге алып келүүгө бул жакынкы өзүбүздүн кошуналарды мамлекеттерден алып келүү үчүн бардык механизмдер жетиштүү деп ойлойм да. Бул эми баягы эле конвенциялардын негизинде иш алып барылат, иш алып барабыз. Бул ишти күчөтүшүбүз керек. Жогорку кеңеш ушул эле отурумда башкы прокурор Курманкул Зулушевдин отставкасын колдоду. Ал башкы прокурор кызматынан өз каалоосу менен кетүү тууралуу президент Садыр Жапаровго арыз жазганы 3-июнда белгилүү болгон. Курманкул Зулушев башкы көзөмөл органын 3 жылдан ашык убакыт жетектеди.